Саламатсыңар балдар. Анда эмесе бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. 9 класстын химия сабагынан видео сабакка көңүл бурабыз анда. Бүгүнкү сабактын темасы шеллочтуу жана шеллочтуу жер металлдарынын жалпы мүнөздөмөсү. Бүгүнкү сабактын максаты шеллочтуу жана шеллочтуу жер металлдарынын жалпы мүнөздөмөсүн жана касиеттерин окуп үйрөнөбүз. Металлдардын колдонушу боюнча жалпы түшүнүк алабыз. Шеллочтуу металлдарга биринчи топтун негизги топчосундагы элементтер кирет. Башкача айтканда, булар литий, натрий, калий, рубидий, цезий жана франций кирет. Биринчи топтун негизги топчосу, башкача айтканда, биринчи А топчодо жалпы 6 элемент жайланышкан. Алардын касиетине токтоло кетсек, мезгилдик системада жайланышы боюнча жогорутан төмөн көздөй, калыбына келтиргичтик касиети жогорулайт, атомдун радиусу чоңойот, металлдык касиети жогорулайт. Булардын бардыгы тең типтүү металлдарга кирет балдар. Мезгилдик системадагы франций аз кездешүүчү бул радиоактивдүү элемент болуп эсептелинет франций. Мезгилдик системадагы биринчи топтун негизги топчосундагы, башкача айтканда, шеллочтуу металлдардын атом түзүлүшүн карай турган болсок, мисалы натрийди мисал келтирип карайлы. Булардын кычкылдануу даражасы +1 барабар. Себеби натрийде 11 электрон бар, демек 11 протон бар. Натрийдин атомунда 3 деңгээл бар. Бул деңгээли билесиңер мезгилдик системада мезгилине туура келет. Демек биринчи катмарда 2 электрон жайланышкан, экинчи катмарда 8 электрон жайланышкан, ал эми үчүнчү катмарда 1 электрон жайланышкан. Сырткы катмардагы электрондор бул валенттик электрондор деп аталат. Бул валенттүүлүгүн көрсөтүүчү электрондор. Демек, биринчи топто бардыгында тең шеллочтуу металлдарда сырткы катмарында 1 электрон болот. Натыйжада 1 электронун берүүгө жөндөмдүү болот. Мисалы натрийди карасак, 1 электронун берди, ал нейтралдуу бөлүкчөдөн зарядталган бөлүкчөгө айланды. Башкача айтканда, натрий плюс болду. Кычкылдануу даражасы жогорулуп атат. Демек, өзү кычкылданды, бирок калыбына келтиргич болуп эсептелинет. Демек, шеллочтуу металлдардын бардыгына ушул касиет мүнөздүү болот. Шеллочтуу металлдардын бардыгы тең калыбына келтиргичтер. Физикалык касиетине токтоло турган болсок, литий бул балкуу температурасы 180 градус Цельсийге барабар. Кайноо температурасы 1336 градус Цельсийге барабар. Ал эми тыгыздыгы 0,53 грамм сантиметр кубка барабар. Натрий балкуу температурасы 97,8 градус Цельсийге барабар. Кайноо температурасы 880 градус Цельсийге барабар. Ал эми тыгыздыгы 0,97 грамм сантиметр кубка барабар. Натрий балкуу температурасы 63,7 градус Цельсийге барабар. Кайноо температурасы 762 градус Цельсийге барабар. Ал эми тыгыздыгы 0,86 грамм сантиметр кубка барабар. Рубидийдики балкуу температурасы 38,5 градус Цельсийге барабар. Кайноо температурасы 696 градус Цельсийге барабар. Тыгыздыгы 1,52 грамм сантиметр кубка барабар. Цезийдики балкуу температурасы 28,5 градус Цельсийге барабар. Кайноо температурасы 670 градус Цельсийге барабар. Ал эми тыгыздыгы 1,87 грамм сантиметр кубка барабар балдар. Бардык шеллочтуу металлдар жеңил металлдар болуп эсептелинет. Литийдин тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан болжол менен 2 эсе төмөн, жеңил болуп эсептелинет. Цезийдин балкуу температурасы адамдын дене температурасынан төмөн балдар. Металлдардын, шеллочтуу металлдардын тактап айтканда, химиялык касиетине көңүл бурсаңар, анда биринчи кычкылтек менен болгон реакциясын карап көрөлү. Демек, литий кычкылтек менен аракеттенишип, литийдин оксидин пайда кылат.
Литий реакцияга чейин кычкылдануу даражасы 0, реакциядан кийин +1 өзгөрдү. Кычкылдануу даражасы жогорулады, демек литий кычкылданды. Ал эми кычкылтек реакцияга чейин кычкылдануу даражасы 0, реакциядан кийин -2 өзгөрдү. Демек кычкылтек бул жакта кычкылдандыргыч болуп атат дагы, өзү калыбына келди. Реакцияда 4 литий тургандыктан 4 электрон кычкылтекке өтүп атат. Ар бир литийден бирден электрон өтөт. Ошондо жалпы 4 электрон кычкылтекке өттү. Ал эми реакцияга чейин 2 кычкылтек туруп аткандыктан O2 деп ар бир кычкылтек 2ден электронду кошуп алат, ошондо жалпы 4 электронду кошуп алган болот. Шелуштуу металлдар кычкылтек менен аракеттенишип, температуранын таасирасына пероксидтерди пайда кылат. Мисалы бул жакта натрийдин пероксиди. Бул жерде кычкылдануу даражасы натрий реакцияга чейин 0, реакциядан кийин +1 өзгөрүп атат. Ал эми кычкылтектин кычкылдануу даражасы реакцияга чейин 0, реакциядан кийин -1 өзгөрдү. Демек, пероксидтерде кычкылтек -1 деген кычкылдануу даражаны көрсөтөт. Натрий реакцияда 2 атом тургандыктан 2 электрон кычкылтекке өтүп атат. Демек, натрий кычкылданды, ал эми кычкылтек калыбына келди. Демек, 2 учурда тең көрүп атасыңар, шел учтуу металлдар, тактап айтканда литий, натрий калыбында келтиргич болуп жатат. Кийинки азот менен болгон реакциясын карап көрөлү балдар. Литий азот менен аракеттенишип, литийдин нитридин пайда кылды. Реакцияга чейин литий кычкылдануу даражасы 0 көрсөтүп атат, реакциядан +1 өзгөрдү. Ал эми азот болсо реакцияга чейин кычкылдануу даражасы 0, реакциядан -3 өзгөрүп атат. Литийдин кычкылдануу даражасы жогорулады, демек ал электронду берди. Ал эми азоттун кычкылдануу даражасы 0дон -3 өзгөрүп атат. Башкача айтканда төмөндөдү, демек электронду кошуп алды. Реакцияда 6 литий тургандыктан 6 электронду азотко берип атат. Калган шелуштуу металлдар азот менен ысытканда гана аракеттенишет, ал эми литий менен азот кадимки шартта аракеттенишип жатат. Суутек менен болгон реакциясын карап көрөлү балдар. Демек, натрий суутек менен аракеттенишип, натрий температуранын таасирасына аракеттенишет да, натрийдин гидридин пайда кылат. Натрий реакцияга чейин кычкылдануу даражасы 0, реакциядан кийин натрийдин кычкылдануу даражасы +1 өзгөрдү. Ал эми суутектин кычкылдануу даражасы реакцияга чейин 0, реакциядан кийин -1 өзгөрүп атат балдар. Демек, натрийдин кычкылдануу даражасы жогорулады, демек электронду берди. Калыбына келтиргич болуп атат. Ал эми суутектин кычкылдануу даражасы төмөндөп атат, демек электронду кошуп алды. Суутек бул жакта кычкылдандыргыч болуп атат. Реакцияда 2 натрий туруп аткандыктан натрийден суутекке 2 электрон өттү балдар. Кийинкиси галогендер менен болгон реакциясын көрөлү. Шелуштор менен галогендердин аракеттенишүүсүн. Бул жакта калий бром менен аракеттенишип, температуранын таасирасында калийдин бромиди пайда болду балдар. Кычкылдануу даражаларын карап көрсөк, бул жакта калий кычкылдануу даражасы 0, реакциядан +1 өзгөрдү. Ал эми бромдун кычкылдануу даражасы реакцияга чейин 0, реакциядан кийин -1 өзгөрүп атат балдар. Демек, бул жерде дагы калий калыбына келтиргич касиетти көрсөтүп атат. Себеби кычкылдануу даражасы жогорулады. Ал эми бром болсо кычкылдандыргыч касиетти көрсөтүп атат. Демек, бул жакта калийден бромго электрондор өттү. Натрий хлор менен аракеттенишип, температуранын таасирасында натрийдин хлориди пайда болот балдар. Бул жерде да натрий реакцияга чейин кычкылдануу даражасы 0, реакциядан кийин +1 өзгөрдү. Ал эми хлордун кычкылдануу даражасы реакцияга чейин 0, реакциядан кийин -1 өзгөрдү. Демек, бул жерде да натрийдин кычкылдануу даражасы жогорулуп атат, демек калыбына келтиргич болуп атат. Ал эми хлор болсо кычкылдандыргыч. Демек, натрийден хлорго 2 электрон өттү балдар. Күкүрт менен болгон реакцияларын карап көрөлү. Литий
күкүрт менен аракеттенишип, температуранын таасири астында литийдин сульфиди пайда болду. Реакцияга чейин литийдин кычкылдам даражасы 0. Ал эми реакциядан кийин +1 өзгөрдү балдар. Ал эми күкүрттүн кычкылдам даражасы реакцияга чейин 0, реакциядан кийин -2 өзгөрдү. Бул жакта литий калыбына келтиргич касиетти көрсөтүп атат. Себеби 0дон +1 өзгөрдү. Ал эми күкүрт болсо, бул жерде кычкылдандыргыч касиетти көрсөтүп атат. Литийден күкүрткө 2 электрон өттү. Кийинкиси суу менен болгон реакциясын көрөлү балдар. Натрий суу менен аракеттенишип, натрийдин гидроксидин жана суутекти пайда кылды. Бул жакта дагы натрий реакцияга чейин кычкылдам даражасы 0, реакциядан кийин +1 өзгөрүп атат. Ал эми суутек болсо кычкылдам даражасы реакцияга чейин +1, реакциядан кийин 0 өзгөрдү. Демек, бул жерде дагы натрий, шылуучтуу металл, калыбына келтиргичтик касиетти көрсөтүп атат. Суу менен натрий аракеттенишип, суутекти пайда кылат балдар. Суутектин чогултуунда ыкмасын билишибиз керек балдар. Демек, суутек өтө жеңил газ болгондуктан пробиркага чогултаардан мурун пробирканын оозун ылдый көзгө каратып чогултуу керек. Себеби абанын массасы 29 барабар, ал эми суутектики 2 барабар. Демек, абадан өтө эле жеңил болгондуктан ал абаны сүрүп чыгара албайт. Эгерде оозун ылдый көздөй каратсак, демек абаны сүрүп чыгаруу менен пробиркага суутек чогулат. Кислоталар менен болгон реакциясын карап көрөлү балдар. Бул жерде калий туз кислотасы менен аракеттенишип, H-хлор менен аракеттенишип, калийдин хлоридин жана суутекти пайда кылып атат. Бул жерде калий реакцияга чейин кычкылдам даражасы 0, реакциядан кийин +1 көрсөтүп атат. Ал эми суутектин кычкылдам даражасы реакцияга чейин +1, реакциядан кийин 0. Демек, бул жерде дагы калий кычкылдам даражасы жогорулап атат. Демек, калыбына келтиргичтик касиетти көрсөтүп атат электрондун берүү менен. Ал эми суутек калыбына келди. Демек, калийден суутекке 2 электрон өттү. Ошондой эле натрий күкүрт кислотасы менен аракеттенишип, натрийдин сульфатын жана суутекти пайда кылып атат. Реакцияга чейин натрийдин кычкылдам даражасы 0, реакциядан кийин +1 өзгөрдү. Ал эми суутектин кычкылдам даражасы +1, реакцияга чейин, реакциядан кийин 0 өзгөрдү. Демек, бул жерде натрийден суутекке 2 электрон өттү. Дагы шылуучтуу металл, тактап айтканда натрий, калыбына келтиргичтик касиетти көрсөттү. Электролиз бул шылуучтуу металлдарды алуунун бирден бир ыкмасы болуп эсептелинет. Бул жакта электр тогунун таасири астында натрийдин хлоридинин балкытып эритилген эритмеси натрийге жана хлорго ажырайт. Башкача айтканда, бул жерде аноддук жана катоддук процесс жүрөт. Катион бул катодго тартылат дагы. Катоддогу электрондорду өзүнө тартып алат дагы калыбына келет. Нейтралдуу бөлүкчөгө айланат. Мындайча айтканда, мисалы, натрий катоддо калыбына келет. Натрий деген жөнөкөй зат пайда болот. Ал эми аноддо болсо анион, хлор кычкылданат. Башкача айтканда, ашыкча электронун анодко берет дагы. Бул жөнөкөй затка айланат. Башкача айтканда, хлор 2 деген жөнөкөй затка айланды. Мына ушул электролиз ыкмасы менен активдүү металлдарды алардын бирикмелеринен, туздарынан бөлүп алууга болот. Шылуучтуу металлдардын колдонулушу, алардын бирикмелери да кеңири колдонулат. Мисалы, натрийдин гидроксиди бул самын өндүрүүдө, ар кандай текстил өнөр жайларында колдонулат. Калийдин гидроксиди дагы бул суюк самынды алууда жана башка тармактарда кеңири колдонулат балдар. Андан тышкары кристалдык сода бул натрий 2CO3 10 молекула суусу менен бул айнек өндүрүүдө, кагаз, самын, кир кетирүүчү каражаттарды өндүрүүдө кеңири колдонулат. Тамак аш содасы натрий HCO3 бул медицинада, тамак аш өнөр жайында, турмуш тиричиликте кеңири колдонулат балдар.
Поташ же болбосо калийдин карбонаты. Бул суюк самынды, отко чыдамдуу айнектерди өндүрүүдө жана жер семирткичтерди алууда кеңири колдонулат. Натрийдин сульфатынын кристаллы гидраты же болбосо Глаубер тусу. Натрий 2 SO4 10 молекула суусу менен. Бул соода жана айнек өндүрүүдө колдонулат. Кайнатма туз же натрийдин хлориди. Бул туз кислотасын алууда, натрий гидроксидин алууда, хлорду, натрийди, соода, самындарды өндүрүүдө жана тамак аш катары колдонулат. Адамдын организмдин клеткасында калий ионунун концентрациясы натрий ионунун концентрациясына салыштырмалуу көбүрөөк кармалып жүрөт. Чоң адам суткасына 3,5 грамм калийди керек дейт. Калий бул өрүктө, кара өрүктө, буурчакта жана мейиздин курамында кездешет. Жогорку түшүмдүү алуу үчүн калий жер семирткичтерин пайдалануу керек. Демек, түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн жер семирткичтер колдонобуз, билесиңер. Демек, анын курамында калий болушу керек экен балдар. Шелуштуу металлдардын туздары ар түрдүү түстөрдүн жалынын пайда кылат балдар. Мына көрүп атасыңар, литий, натрий, калий демек ар кандай түстөрдү пайда кылуу менен жалынын түсүн бойойт экен. Жыйынтыктай кетсек балдар, шелуштуу металлдар демек биринчи топтун элементтери болуп эсептелинет экен. Башкача айтканда А топчосунун. Бул негизги топчонун элементтери шелуштуу металлдар. Сырткы энергетикалык деңгээлде бир электрон жайланышат. Демек, ал сырткы деңгээлдеги электрондор валенттик электрондор деп аталат экен дагы, ал валенттүүлүгүн көрсөтөт экен. Алардын бардыгы калыбына келтиргичтер. Кычкылдануу даражасы +1 барабар болот. Шелуштуу металлдардын бардыгынын кычкылдануу даражасы демек +1. Булар жумшак келишет, бычак менен оңой кесилүүчү металлдар болуп эсептелинет. Алардын балкуу температурасы салыштырмалуу жогору эмес, башкача айтканда төмөнкү температурада эле балкып эришет. Алардын химиялык активдүүлүгү өтө жогору. Жөнөкөй жана татаал заттар менен аракеттенишет балдар. Аларды балкытып эритилген эритмелери электролиздөө жолу менен аларды алууга болот. Башкача айтканда электролиз ыкмасы менен активдүү металлдарды бөлүп алсак болот деп айттык. Жаратылышта алар активдүү болгондуктан дайыма бирикме түрүндө гана таралган. Шелуштуу металлдардын бирикмелери турмуш тиричиликте адамдын жашоосунда чоң мааниге ээ болот. Кийинки экинчи топко көңүл бурсак, балдар, экинчи топтун негизги топчосунун элементтери боюнча маалымат бере кетейин. Демек, экинчи топтун негизги топчосундагы элементтер булар: берлий, магний, кальций, стронций, барий жана радий кирет. Буларды шелуштуу жер металлдары деп атайбыз балдар. Радий бул радиоактивдүү элемент болуп эсептелинет. Кээ бир металлдардын жер кыртышында таралышын карап көрөлү. Мисалы, магний, кальций жер кыртышында 1,4–1,5ге чейин проценти түзөт. Демек, жер кыртышында 1,4–1,5%те кармалып жүрөт. Берлий, стронций жана барий 0,1% түзөт жер кыртышында. Ал эми радий жер кыртышында өтө аз өлчөмдө кездешет. Биринчи топтун негизги топчосундагы элементтер бирикме түрүндө гана таралган. Себеби булар дагы активдүү металлдарга кирет. Физикалык касиетине көңүл бурсаңар балдар, демек, экинчи топтун негизги топчосундагы элементтерди биз шелуштуу металлдар деп айтат экенбиз. Демек, шелуштуу металлдардын физикалык касиетине токтолсок, биринчи берлий. Балкуу температурасы 1283 градус Цельсий, кайноо температурасы 2470 градус Цельсий, ал эми тыгыздыгы 1,86 грамм сантиметр кубка барабар. Магний. Балкуу температурасы 650 градус Цельсийге барабар, кайноо температурасы 1103 градуска барабар, ал эми тыгыздыгы 1,74 грамм сантиметр кубка барабар. Кальций. Балкуу температурасы 850
градус Цельсийге барабар. Кайноо температурасы 1490 градус Цельсийге барабар. Ал эми тыгыздыгы 1/154 грамм сантиметр кубка барабар. Стронций балкоо температурасы 770 градус Цельсийге барабар. Кайноо температурасы 1634 градус Цельсийге барабар. Ал эми тыгыздыгы 3,150 грамм сантиметр кубка барабар. Радий балкоо температурасы 960 градус Цельсийге барабар. Кайноо температурасы 1536 градус Цельсийге барабар. Ал эми тыгыздыгы 5 грамм сантиметр кубка барабар. Экинчи топтун негизги топчосунда элементтер жеңил металлдар болуп эсептелинет балдар. Химиялык касиетине көңүл бурсаңар, кычкылтек менен болгон реакциясын карап көрөлү. Демек, берили магний ысытканда гана кычкылтек менен аракеттенишет. Кальций кычкылтек менен аракеттенишип, температуранын таасирасында кальцийдин оксидин пайда кылат. Бул жерде дагы металлдар, шылыштуу жер металлдары калыбына келтиришти касиетти көрсөтөт. Реакцияга чейин кальций кычкылдануу даражасы 0, реакциядан кийин +2 өзгөрдү. Ал эми кычкылтектин кычкылдануу даражасы реакцияга чейин 0, реакциядан кийин -2 өзгөрүп атат. Демек, кальцийдин кычкылдануу даражасы жогорулады, электронун берди. Ал эми кычкылтек электронду кошуп алды. Галогендер менен болгон реакциясын карап көрөлү. Кальций хлор менен аракеттенишип, температуранын таасирасында кальцийдин хлоридин пайда кылат. Кычкылдануу даражасы реакцияга чейин кальций 0, реакциядан кийин +2 өзгөрүп атат. Хлордун реакцияга чейин кычкылдануу даражасы 0, реакциядан кийин -1 өзгөрүп атат. Демек, кальцийдин кычкылдануу даражасы жогорулады, электронун берип атат хлорго. Калыбына келтиргич касиетти көрсөтүп атат. Ал эми хлор болсо электронду кошуп алып, калыбына келди, кычкылдандыргыч касиетти көрсөттү. Барий дагы бром менен аракеттенишип, барийдин бромидин пайда кылат. Демек, бул жактан да карап көрсөк, барий реакцияга чейин кычкылдануу даражасы 0, реакциядан кийин +2 өзгөрдү. Ал эми бромдун кычкылдануу даражасы реакцияга чейин 0, реакциядан кийин -1 өзгөрдү. Демек, барий бул жерде шылыштуу металл болуп атат дагы, калыбына келтиришти касиетти көрсөтүп атат. Күкүрт менен болгон реакциясын карап көрөлү. Бул жерде да температуранын таасирасында аракеттенишет дагы. Реакциянын натыйжасында магнийдин сульфиди пайда болот балдар. Кычкылдануу даражаларын карап көрсөк, демек бул жакта дагы магний калыбына келтиришти касиетти көрсөтүп атат. Реакцияга чейин кычкылдануу даражасы магний 0, реакциядан кийин кычкылдануу даражасы +2 өзгөрдү. Ал эми күкүрттүн кычкылдануу даражасы реакцияга чейин 0, реакциядан кийин -2 өзгөрдү балдар. Демек, магний 2 электронду күкүрткө берип, калыбына келтиришти касиетти көрсөттү. Суутек менен болгон реакциясын карап көрөлү. Кальций суутек менен температуранын таасирасында аракеттенишип, кальцийдин гидридин пайда кылат. Бул жерде да кычкылдануу даражаларына көңүл буруп көрсөк, демек, реакцияга чейин кычкылдануу даражасы кальцийдики 0 болуп атат, реакциядан кийин +2 өзгөрдү. Ал эми суутектин кычкылдануу даражасы 0, реакциядан кийин -1 өзгөрдү. Кальцийдин кычкылдануу даражасы жогорулады, демек 2 электрон берди. Ал эми суутектин кычкылдануу даражасы төмөндөдү, демек 2 электронду кошуп алды. Башкача айтканда, реакцияда 2 суутек туруп атат. Ошол себептен 2 электронду кошуп алды. Туздардын эритмелери менен болгон реакциясын карап көрөлү. Магний темирдин эквиваленттүү сульфаты менен аракеттенишип атат. Магнийдин сульфаты пайда болот жана темир пайда болду. Кычкылдануу даражасы магний реакцияга чейин 0 болот, реакциядан кийин +2 өзгөрөт. Ал эми темирдин кычкылдануу даражасы реакцияга чейин +2, реакциядан кийин 0. Демек, бул жерде магний калыбына келтиргичти касиетти көрсөтүп атат. Ал эми темир болсо кычкылдандыргыч касиетти көрсөтүп атат. Себеби темирге салыштырмалуу магнийдин активдүүлүгү жогору балдар. Жаратылышта таралышы боюнча көңүл буруп көрсөңөр, демек жаратылышта таралышы боюнча шелоштуу жер металлдары бирикме түрүндө гана кездешет экен. Жана айтып кеттик, демек булар активдүү болгондуктан бирикме түрүндө гана кездеше алат экен. Оксидтердин жалпы формуласы MlO жана гидроксидтердин жалпы формуласы MeOH2 жолу болот. OH2 жолу болгон себеби
Экинчи топто турган элементтер, шелоштуу жер металдары баардыгы тең 2 валенттүүлүктү көрсөтөт. Ал эми МЛО болуп аткан себеби дагы кычкылтек эквиваленттүү металдар, тактап айтканда шелоштуу жер металдары эквиваленттүү болот дагы. Демек, МЛО деген оксидтин жалпы формуласы болот экен балдар. Ушуну менен бүгүнкү видео сабагыбыз аяктады балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.